бир убактарда ушул китеп окубаган жаштар тууралуу мындай кайрылуу жасадыңыз эле. Ошол эмне себептен чындыгында эле жаштар китеп окубай атабы же интернет багытына өтүп дегенде кандай болду? Эми баягы коомдо туруп коомдон сырткары болуу мүмкүн эмес да. Муну эми жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, эстелигин алып коебузбу, Ленин айткан да. Анан нейтралдуу адам коркунучтуу деп айткан. Эми же китеп танда же интернет танда дегендей нерсе болуп калышы мүмкүн, бирок китеп окубаган жаштарга үлгү болуш, аларды тартыш биздин милдет. Жаштарды күнөөлөштүн кереги жок. Себеби ошол коомдо ошол талапта жашап атат. Мисалы, бир китепти окуп чыгып, онун баарын айтып бергенден көрө, интернеттик маалыматтан кыскача берип айтып коюу менен мугалимди лаксытса болот да. Бирок китеп эмнелерге дары деген нерсени улам келип чыгып атат. Китеп окуп, ошол менен жашап, ошол сөз менен, ошол каарман менен тааныш болуп, ошого бирөөсүнө жолтоо болгусу келип, бирөөнө баягы көмөк көрсөткүсү келген адам биринчи жан дүйнөсүндө кандайдыр бир кыялкечтик жашайт. Кыялкеч адам кечиримдүү болот. Бизде коомдо кечиримдүүлүк аябай жок болуп атат биринчиси. Экинчиси, китепти баалап, ошол сөз кадырлаган адам баалоону үйрөнөт. Бизде ушу бири-бирибизди баалабайбыз. Жөнөкөй эле бир жигит кызга туруп берсе рахмат деп деле койбойбуз да. Илгери биз маршруткада улууларга туруп берсек кадимкидей алкап атасын берчү. Азыр бизге кичүүлөр туруп берсе милдеттүүдей кабыл алып отуруп алабыз да. Ошондой бир баалоонун жоктугу. Анан азыр үй бүлөдө ата менен бала алыстап кетип, суицид деген нерсе көбөйүп атат. Эгерде китеп окуп, менин балалыгымда билем, менин атам түштүк суу чарба боюнча адис болуп, ошол жетекчи болчун. Бирок ошого карабастан бизге китеп алып келип берет эле да, анан кече отуруп талдайт элебиз менен. Ошентип талдаганда жакындык пайда болот. Ошол аркылуу тарбия берилет. Ошондон улам китеп окусак көп көйгөйдүн астына турат элек деген нерсени көтөрүп чыгып атам. Бул нерсени мен өзүмдүн балдарыма баштоого аракет кылып атам. Анан ата балага китеп окуп берет деген бир жакшы нерсени адеп башаты көтөрүп чыгаптыр. Мен билем, ата ушунчалык балага кол жеткиз, сырдаш болгусу келет. Ата бай дегендей, ата жетекчи, атанын сөзү мыйзам. Бизде атаң келе айтат деген сөз эле жетекчи, мындай укмуш таасирдүү болот эле. Мен ойлойм, аталар күндө кеч не китеп окудуң, мага айтып берчи, кел экөөбүз окуйбуз десе укмуш таасир этет болчу.